Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн тоодогуна саатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен 6-осуятты карайбыз. Чыгуу китеби 20-бөлүм 13-аятта киши өлтүрбө деп жазылган. Ал эми Теңирибиз Ыйса Машаяк Матай 5-бөлүм 21-ден 26-га чейинки аяттарда бул 6-осуят жөнүндө кийинки сөздөрдү айткан. Бул үзүндүнү бирге окуп чыгалы. Байыркы мезгилде жашагандарга киши өлтүрбө. Ким киши өлтүрсө ал жазага тартылат деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Бир тууганын келесоо деген адам Синедрион алдында жоопко тартылат. Акылсыз деген адам болсо оттуу көлгө түшөт. Ошондуктан сен курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңды алып келгенде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экени ошол жерден эсиңе түшсө, анда курмандыгыңды курмандык чалынуучу жайдын алдына таштагын да, барып адегенде бир тууганың менен элдеш. Ошондон кийин гана курмандыгыңды алып кел. Жолдо бара жатканыңда эле каршылашың менен элдешип алганга шаш. Болбосо каршылашың сени сотко берет. Сот болсо сакчыга тапшырат. Ошентип сени түрмөгө отургузуп коюшат. Сага чындыкты айтып коеюн. Акыркы тыйыныңды бермейинче, акыркы кодурантыңды бермейинче ал жерден чыкпайсың. Мыйзам киши өлтүрүүгө тыюу салган. Муну Иса Теңир 21-аятта өзү да киши өлтүрбө, ким киши өлтүрсө ал жазага тартылат деп тастыктап жатат. Бирок ал андан ары 22-аятта бул көйгөйдүн тамыры же болбосо себеби жөнүндө бизге мындай дейт. Мен силерге мындай деп айтамын. Бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Бир тууганын келесоо деген адам Синедрион алдында жоопко тартылат. Акылсыз деген адам болсо оттуу көлгө түшөт. Исанын бул айткандары мыйзамга каршыбы? Жок, каршы эмес. Иса бул көйгөйдүн тамырына же болбосо себебине биздин көңүлүбүздү буруп жатат. Бул аятка ылайык адам 3 нерсе үчүн жооп берет. Алар кайсылар? Биринчиси, бир тууганына жөнү жок ачуулануу. Экинчиси, бир тууганын келесоо деген адам. Үчүнчүсү, бирөөнү акылсыз деген адам. Мына ушул нерселер үчүн адам жоопко тартылат экен. Керек болсо оттуу көлгө да түшөт дейт. Бул адам бир тууганын же бир адамды өлтүргөн жок, аны урган да жок, бирок ага ачууланды. Аны келесоо, акылсыз деп жана башка жаман сөздөр менен балким сөктү. А мунун баары кайдан келет? Мунун баардыгы кайдан пайда болот? Ойдо, жүрөктө пайда болот. Матай 15-бөлүм 19-аятта мындай деп жазылган. Анткени жаман ойлор, киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жала жабуу, ушак жүрөктө пайда болот. Мына, киши өлтүрүү көйгөйү же каалоосу алгач адамдын оюнда, жүрөгүндө пайда болот экен. Ал эми Кудай киши өлтүрүүгө кандай карайт? Адамдын өмүрү Кудай алдында канчалык баалуулукка ээ? Башталыш 9-бөлүм 5-6 аяттарда мындай деп жазылган. Мен силердин жаныңар үчүн жазалайм. Адамдын канын төккөн мал болсо да, адам болсо да, бир тууганы болсо да анын жазасын берем. Ким адамдын канын төксө, анын каны да адамдын колу менен төгүлөт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Бул аяттарга ылайык Кудай адамдын канын төккөн мал болсо дагы, адам болсо дагы, керек болсо бир тууганы болсо дагы анын жазасын берем, жазалайм дейт. Ким адамдын канын төксө, анын каны дагы адамдын колу менен төгүлөт дейт. Башкача айтканда, ким адамды өлтүрсө, ал дагы өлтүрүлөт. Өлүм жазасы менен
жазаланат дейт. Эмне үчүн? Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Бул деген сөз адамдын өмүрү Кудайдын алдында абдан баалуу дегенди билдирет. Ушул сыяктуу ким адамды атайла өлтүрсө, ал өлүм жазасы менен жазаланышы керектиги жөнүндө дагы башка көптөгөн үзүндүлөр бар. Бирок алардын бардыгын карап чыгууга убактыбыз жетпейт, бирок алардын жалпы мааниси окшош. Сиздер кааласаңыздар, китептен аларды өз алдынча карасаңыздар болот. Ал эми бул мыйзамдын жалпы мааниси адамдын өмүрү Кудайдын алдында абдан баалуу, абдан кымбат экенин көрсөтөт. Мына ошондуктан Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди деп жазылган. Ошондуктан Иса Теңир кийинки аяттарда бул көйгөйдү чечүүнүн жолдорун дагы көрсөтүп берген. 23-төн 26-га чейинки аяттарда мындай деп жазылган: ошондуктан сен курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңды алып келгениңде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экени ошол жерден эсиңе түшсө, анда курмандыгыңды курмандык чалынуучу жайдын алдына таштагында барып, адегенде бир тууганың менен элдеш. Ошондон кийин гана курмандыгыңды алып кел. Жолдо бара жатканыңда эле каршылашың менен элдешип алганга шаш. Болбосо каршылашың сени сотко берет. Сот болсо сакчыга тапшырат. Ошентип сени түрмөгө отургузуп коюшат. Сага чындыкты айтып коеюн, акыркы тыйыныңды, акыркы акчаңды бермейинче ал жерден чыкпайсың. Бул үзүндүдө Иса Теңир эки мисалды, бир тууганың жана каршылашың менен элдешүүнүн жолдорун көрсөтүп жатат. Бул конфликт чечилбесе, анын кесепети жаман болоорун эскертип жатат. Аны жана анын чечүүнүн жолдорун көрсөтүп жатат. Биринчи мисалда сага нааразычылыгы бар болгон бир тууганың сени сотко бербейт, бирок бул нааразычылыкты чечмейинче Кудайга кандай гана курмандык алып келбеген, кандай гана кызмат кылбагын аны Кудай кабыл албайт. Ал Кудайга жакпайт. Ошондуктан бир тууганың менен элдеш, кечирим сураш керек болсо кечирим сура дейт. Ал эми экинчи мисалда каршылашың менен элдешип алганга шаш, болбосо ал сени сотко берет дейт. Башкача айтканда, сотко береби же дагы башка нерсе кылабы, кыскасы бул көйгөй күчөп кетелегинде чеч деген мааниде айтылган. Демек, бир туугандар, мыйзамда киши өлтүрбө, ким киши өлтүрсө ал жазага тартылат деп жазылган. Иса бул мыйзамды эч жокко чыгарган жок. Ал бул мыйзамдын формасын, тамгасын эмес, маңызын же киши өлтүрүү маселесинин тамырын көргөзүп жатат. Кийинки сөздөрдө мындай деп айтты: мен болсо силерге мындай деп айтамын. Бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Бир тууганын келесоо деген адам Синедрион алдында жоопко тартылат. Акылсыз деген адам болсо оттуу көлгө түшөт. Демек, Иса Теңир бул сөздөр аркылуу киши өлтүрүү маселеси өзүнөн өзү эле пайда болуп калбастыгын, ал адамдын оюнда, адамдын жүрөгүндө пайда болоорун көрсөттү. Биз Матай 15-бөлүм 19 аяттан окуганыбыздай, жаман ойлор, киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жала жабуу, ушактар, булардын бардыгы жүрөктө пайда болот. Анткени адам өңүнө карайт, ал эми Теңир жүрөгүнө карайт. Адам көйгөйдүн сыртын гана көрсө, Кудай көйгөйдүн тамырын, ичин, чыныгы, себебин көрүп турат. Ошондой эле адамдын өмүрү Кудай алдында абдан баалуу, абдан кымбат экенин көрдүк. Ал эми сиз адамга, адамдын өмүрүнө кандай баа бересиз? Ичиңизден ачууланып, жаман сөздөрдү айтасызбы?
сизге таарынган же сизге нааразычылыгы бар адамдар сиздин эсиңизге түшөбү? Алар менен элдешүү үчүн кандай кадам кыласыз? Же ал биринчи кадамды ташташ керек деп күтүп отурасызбы? Биз күнөөкөр болсок дагы Кудай биринчи кадамды кылып бизге келгенин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эмки насаат сөздө 7-чи осуятты ойноштук көйгөйүн карайбыз. Көрүшкөнчө Кудайдын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун.